Салам достор. Кутман кеч бардыңыздарга. Мен азыр бетиме жумурткадан маска жасайм. Үй жумурткасынан мына бир жумуртканы сындырып салып алдым этишке. Үй жумурткасы чоң мааниге ээ. Фабричный жумурткага караганда. Менин сүйүктүү маскаларымдын бири. Эгер ушул маскаларды, ушул жумуртка маскасын регулярно дайыма пайдаланып жүрсөк, ботоксу жок эле майда брыштардан арылсак болот экен да. Бир айда бул масканы канча жолу колдонуш керек? Бир жумада 2 жолу колдонуш керек. Бир ай колдонуп, дагы 3 жума эс алгандан кийин дагы баштаса болот. Бул жумурткада, тооктун жумурткасында, тооктун эле эмес, бөдөнөнүн, өрдөктүн жумурткасында толгон токой минералдык заттарды, витаминдерди камтыйт экен. Ошондуктан кымбат брыштарга каршы кремдерди алгандын ордуна ушул үй жумурткасын эле колдонсок абдан жакшы натыйжасын берет. Дайыма ар бир үйдө болот, муздаткычтарда. Ошондуктан кол астыбыздагы арзан колдонсок болот бет терисин. Жылмалайт, терең бет терисине кирип, азыктандырат. Бет терисине эле эмес, мен мисалы мойнумдун терисине дагы, колума, декольтеге дайыма коем. Бет терисине коюп атканда көздүн астына дагы коем. Кашымдын үстүн дагы жаап коем. Кээ биркилер көзүнүн астынан, кашынан алыс коюшат. Билбейм эмнегедир. Мен ушу кашымы дагы жаап, көзүмдүн астына дагы коем. Мага абдан жагат жумуртка маскасы. Мен азыр бул жумуртка маскасына, достор, мынандай оливка майын кошуп алдым. Оливка майы дагы косметологиялык натыйжасы абдан жогору. Анан оливка майынын ордуна миндаль майын, дагы касторовый масланы, йогурт, бал кошуп алсаңар болот. Мына жумуртканын сарысы менен агын кошо салдым мен. Себеби менин бетим комбинированный беттерим. Комбинирован майлуу дагы эмес, курук дагы эмес. Бул жумуртканын агын сарысынан ажыратып алса болот да. Агы курук беттерге, майлуу беттерге жакшы. Жумуртканын агы сарысы болсо, наоборот, курук беттерге жакшы натыйжасын берет. Бул масканы азыр койгондон кийин 15-20 минутадан кийин жылуу суга жууп коем. Жуугандан кийин арчыбайм сүлгү менен, өзүнчө естественный жол менен өзүнчө кургайт. Ашканы, бул масканын ашканы, жумуртканы дагы 2 жол, 1-2 жол койсоңор болот. Койсоңуздар, муздаткычка сактап койсоңуздар болот. Эгер урматтуу катталуучулар маскаларды билсеңиздер, натыйжалуу, комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Угрилерге каршы кандай маскаларды билесиңер? Бет терисин агарта турган маскаларды, бетке түшкөн кара точкаларга каршы маскаларды, кандай маскаларды билсеңер дагы комментарийге жазып кетсеңер абдан жакшы болот. Урматтуу катталуучулар, видеону көргөндө дайыма лайк басыңыздар. Лайк басып, комментарий калтыруу бул каналдын көтөрүлүшүнө өбөлгө түзөт. Эгер сиз көрүп аткан болсоңуз, каттала элек болсоңуз, эгер видеолор жакса, сөзсүз катталып кетиңиз. Жакын арада пландап атам, базар темасынан бөлөк дагы аты айтып тургандай каналдын башка видеолорду дагы жүктөйм деп турам. Эмки
видеолорго чейин саламатта калыңыздар.